Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Мындан 2 күн мурда Питердеги эжебиз боюнча видео тартканбыз. Куда кааласа, ал эжебизге 110 миңдей тыйын топтолуптур. Азыр устаканада экен. Толук маалыматты ушул видеонун аягында көрүп билип алсаңыздар болот. Анан биз сервистебиз, туугандар, могу сервисти бир көргөзүп коюңчу. Бул сервиске ходовщик керек. Анан моторус керек, электрик керек. İşteyim дегендер, өз ишине мындай мыкты билгендер болсо, чалыңыздар, байланышыңыздар могу Адилет байкебиздин номерине 50-ге 53 дейбиз дейт. Могу ызычуу темир тезектин баары бар экен. Ооба. 50-ге 50 бияга чалыңыздар, туугандар. Эжеге чалайлыкчы биз. Жана чалганда сервистемин деди эле. Кандайсыз эже? Жакынырактан тартып бериң. Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Сизди кыргыз эли көрүп атат эже. Эмне болду? Кандай жагдай болду? Эмне болуп чечилди? Канча топтолду? Ошол боюнча кыскача айта кетиң. Биринчиден баарына ыраазычылыгымды билдирем. Аллахым рахмат, чоң Аллахыма ыраазымын. Экинчиден ошо топтолгон каражат 110 миң болду. Ошогун эмеси менен азыр машинаны кечеги 2 күн мурун устап алып келгенбиз. Сиздерге рахмат. Устакананын алдында турамыз. Байкем менен келген элек. Запчастарга барып келдик азыр. Таппаганыбызды заказ кылып келдик. 1 жуманын ичинде, 2 жуманын ичинде келет деп айтышты. Ошондо канча ошону 90 миң калыптыр да? Куда кааласа? 90 90дөй калып калды. Ошо 90 миңдей болуп калса бүтүп калат деген ойдобуз. Азыр устакана менен кирип, усталар менен акем байланышып сүйлөшүп атат. Менин акем машинасында отурат элем. Кандай эмне болот? Эркек киши чечпесе, аял кишинин колунан эчтеке келбейт экен. Кыргыз элим бар экен, рахмат. Ошончо акча топтолду. Биримдүүлүгүбүз үчүн чоң ыраазымын. Мынакей аябай кубанычтамын. Кубанганымды жеткизе албаймын. Машинам устаканага кирди дегенден бери аябай ушундай кубанычта болуп жатам. Ишим жылышып жатат. Силердин күчүңөр менен, кыргыз элимдин күчү менен. Ошо бир азыраак акча жетпей атат. Ар бир адамдын 1 сом 1 рубль мен үчүн 1000 рубль аябай көп көрүнүп жатат азыркы моментте. 10 сом 15 сомду которсоңуздар дагы чоң рахмат сиздерге. Кичине жардам берип коюңуздар. Азыраак балды көбү кетти. Ошо азыраак жардамыңыздарды суранам. Аягына чейин колдоп коштоп койсоңуздар деп өтүнөм кыргыз элимен. Ишиңизге ийгилик. Дагы биз видеонун аягына чейин көргөзөбүз. Канча болду, эмне болду, канча кетет. Канча күндө бүтүп калат дейт примерно? Примерно ошо 1 жуманын ичинде бүтүп берүүгө аракет кылып запчасттарды убагында алып келип берсеңер дейт. Бирок ошо азыр заказ берилген запчасттардын эмесинен мурун биягын баштай берели деп азыр кузовдун иши башталды. Азыр кирсем дырылдап эчтеке болбой калат, анткени кесип жатышат, машинаны полный кесип атат ошо керектүү жерлери. Болду эже, болду. Куда кааласа бир аз эле тыйын калыптыр, ошону топтой беребиз иншалла. Мейли, ишиңизге ийгилик. Туура алып турабыз го, мейли. Ооба, мейли. Эч болмосун. Ишиңерге ийгилик. Ошол туугандар где-то бир 90 миңдей акча керек болуп атат дагы. Бир аз жардам берип койсок жакшы болот да, аягына чейин туруп. Наркы бер группаларды таратып коюңуздар. Жалгыз бой эже экен, ошого жардам берелик деп чыгардык. Өзүнүн карта номерлерин коюп койгонбуз эжени. Эч кандай сомнение кармабастан чалып, байланышып, которуп өз көмөгүбүздү көргөзүп болду. Келерки видеолорун көрүшкөнчө, жарнамалар боюнча өтүүдөгү номерлерди кайрыласыздар. Анан биздин Telegram группабыз бар, ошону ар дайым айтайын деп эсиме чыгып калат. Биримдик деген ссылканы комментарий коюп коем. Аманда туруңуздар.